Мен ушу компанияга келип өзүмдүн ден соолугумду чындадым. Биринчиден грыжа бар болчу. Грыжадан мен почти бир 10 жылдан бери кыйналып жүргөм. Сокулукка, кассоправкага 1 ай каттадым, массажга. Адан деле результат берген жок. Андан кийин белимди таттырсам, 7 канча миллиметр экен грыжам. Эме кылбай эле, операция кылбай эле коелу, бул операциядан баспай калышат дегенден мен жана ысык укол алдым. Анан жанагындай ток менен массаж кыла турганга 1 ай каттадым. Канча деген акчамды кетирдим. Адан деле результат берген жок. Жүрөгүмдө бар болчу, анткени ревматизм менен ангинадан осложнение болуп, эме болуп калган, порок болуп калган. Адан да аябай кыйналып жүргөм. Андан кийин башым ооручуп, моюнда да грыжам бар, ошондон кислород жетпей, башым аябай катуу ооручу эле. Азыр ушуну ичип, АБны, спирулинаны ичтим. Ичкенден кийин эле мага 10 күндө эле таасир бере баштады. Башым оорубай калды, бирок обострение берет. Обострение бергенден коркпой эле ичип аттым. Даже мен гайморитим бар экенин билбептирмин. Гайморитим агып түштү бул жерден. Женский жака да жакшы экен. Анан могу жерим бырыш болуп калган. Башым ооруп жүрө берип, азыр Кудайга шүгүр, ошо бырышым дагы уже кете баштады. Бул жашартуучу да касиеттери жакшы экен. Андан кийин апама дагы база албай жатып калган, сөөктөрү ооруп, үйдө төшөктө жатып калган экен. Апам ишенбей эле болбой койгон болчу. Болбой эле АБны ичирдик. Ичиргенден кийин азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Андан кийин өзү муну алам деп кийинки дарыларын өзү заказ кылып ичип, азыр Аллага шүгүр баардыгы жакшы болуп кетип атат. Рахмат.